отмеченный парк. Еще раз. Бул жолку парламенттик шайлоону уюштуруудагы эң чоң жетишкендик жана эң негизги кемчиликтер кайсылар болду деп ойлойсуз? Биринчиден, урматтуу мекендештер, сиздерди бүгүнкү күн менен куттуктайм. Бүгүнкү күн майрам эмес, бирок андан кем эмес, өлкөнүн тагдырына, биздин тагдырыбызга таасир ете турган күн. Бүгүн жакшы чечимдер кабыл алынсын. Шайлоо эркин шайлоолор bizde. Шайлоо учактарында добуш берүүлөрүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мыйзам чегинде жакшынакай болуп өтүп отурат. 11-жылдан баштап шайлоо системасын биз реформалап, так ушул тартипти шайлоо участоктарында алып келдик. Илгери шайлоо участогунда эле иш бүтөт эле. Шайлоочу келеби, келбейби, кимге добуш бересин, протоколдорун өзү жасайт эле. 2011-жылдан баштап шайлоо системасы реформаланды. Ошол мыйзамдардын үстүнөн мен да иштегем. Акыркысы ошол акылдуу урналар менен жыйынтыкталды. Бүткүл СНГ КМШ мейкиндигиндеги байкоочулар бул жагынан тынтык жок деп айтышат. Бирок коррупция шайлоо участогунан көчөгө куулуп чыккан. Кандидаттар, партиялар адамдардын добушун сатып ала баштаган. Былтыр болуп көрбөгөндөй массалык сатып алуулар болуп, жыйынтыгына эл чыдаган жок. Бул баарыбызга сабак болду, болсун. Ошондуктан азыркы бийликтегилер сатып алууларды минималдаштырганга аракет кылышты. Минималдаштырган дегеним, эми сатып алуунун баарын бир күндө токтотуш кыйын, анткени бул маданияттын бир бөлүгү болуш керек. Адамдар өзүлөрү жок деп айткандай болуш керек. Ошондуктан кынтыксыз эч сатып алуулар жок болду деп айтыш кыйын. Шайлоо компанияларында акчанын орду мурункудай эле чоң. Эң негизги кемчилдик бүгүнкү бийлик менен макул болбогондорду мамлекет башчысы өзү баш болуп, УКМКсы төш болуп, кээ бир учурда фамилияларын айтып коркуткандыгында. Шайлоо да болот, шайлоонун эртеси да болот деп. Анан көрөбүз. Керек болсо камайбыз деп. Мына ушул күн шайлоо келди. Эртең шайлоонун эртеси болот. Мунун өзү потенциалдуу кандидаттарды коркутуп, кызыл жарык күйгөн партияларга барбай, жашыл жарык берген партияларга берүү этабында башталды. Мен мыйзамды бузуу, адетсиз шайлоонун элементтерин партиялар тизме түзө баштаган деле байкалды. Бул партияга барсаң бата берет, бул партияга барсаң бата бербейт. Ошо проблема болот. Бүгүнкү келгендер минимум 11 жыл олтурат, болбосо тандем болуп, Россиянын вариантындай болуп, бири кетсе, экинчиси келсе 20 жыл олтурат. Сага ушу проблема кереги барбы деген моменттен башталды. Мүмкүнчүлүгү бар, элди анча мынча авторитет адамдарды туура партияларга бөлүштүрүп, салышты. Ал эми туура эмес деп эсептелген партиялар, атайын кызматтар, мамлекет башчысы өзү ачык эле мындай терс агитация жүргүзүп отурду. Мектептин мугалимдерин жолугушууларга келгенге тыюу салышты. Анткени силер административдик ресурсту колдоносуңар деп. Мектептин мугалиминде бордон башка колунда башка эч административдик ресурсу жок. Бирок эң биринчи административдик ресурска ээ болгон президент өзү баарын сындады. Мен ойлойм, кээде ниети жакшы болгону менен биздин бийликтегилер эмне жасап атканын билбей калабы деп. Жакшы ниет, мен жаман дебейм. Аракет болуп атат. Бир күндө оңдолбойт. Аны баарыбыз мойнубузга алабыз. Мен жана да айттым, президент эле эмес, ар бирибиз оңолушубуз керек.
Кечиресиз, Орусиянын моделин айтып калдыңыз. Ошого салыштырууга эмне негиз бар? Азыр. Мына кече жакшы ниет менен президент акимдерге, жергиликтүү бийликтерге буйрук берди да. Керек болсо колунан жетелеп алып келгиле. Жакшы ниет менен айтып атат. Бирок эми антип айтпаш керек, ал мыйзамга, конституцияга каршы келет. Мен сөзүмдү эркин шайлоолор деген сөздөн башталдым. Эркин шайлоолор деген сөз кааласа адам добуш бергенге келбей коет дегенди билдирет. Анткени бул дагы анын позициясы. Эгер эч кимге ишенбесе, шайлоонун адилет болоруна ишенбесе, кандидаттарга ишенбесе, партияларга ишенбесе, убара болуп келбей койгонго толук укугу бар. Бирок граждандык милдет баары келип кетиш керек. Эркин деген сөздүн өзү ошондо турат. Эч ким зордоп, тем более колунан жетелеп шайлоо участогуна алып келиш керек эмес. Иштин баары ошо колунан жетелеп келип атканда бүтөт. Орусиянын моделин айтып калдыңыз, ошого эмне негиз болду? Ар кандай репрессиялык режим өзүнүн коопсуздугун ойлойт. Мен бул логика. Эми экинчи срокко Садыр Жапаров барам деди, ал баарыбыз белгилүү. Ал 11 жыл президент болоюн деген ниети бар. Кийин эле дагы кийинки калам дебесечи. Логика репрессия менен бийлигин күчөткөн, жеке бийлигин күчөткөн режим жөн эле менден кийин ким келсе ошол келсин деп элге таштап кетип калбайт. Өзүнүн преемнигин алып келгенге аракет кылат. Жада калса бир мөөнөттө келип мен кетемин деп күн санап отурган Атамбаев деле өзүнүн мураскерин таштап кетти. Парламенттин таасири баштагадан кыйла эле мындай солгундап баратат дегенде, шайланып келе турган парламенттин ролун кандай көрүп турасыз? Парламенттин ролу ал жердеги жеке фактордон көз каранды. Кандай адамдар келет, кандай лидерлер келет, ошондон көз каранды. Ал эми формалдык жагынан албетте парламенттин таасири абдан азайды. Парламент мурун мамлекеттик, өкмөттүк программаларды бекитет эле. Бекитилип жатканда элдин каалоо тилегин айтып, өзгөртүүлөрдү киргизет эле. Бүгүн президент өзү программа алат, өзү кааласа өзгөртүү киргизет, кааласа аткарбай коет, бирок парламенттин алдында, демек элдин алдында ал жооп бербейт. Шайлоодон кийин азыр бир нече оппозициялык партиябыз, ушу бийликке сынайткан партиялар бар. Шайлоодон кийин шайлоонун жыйынтыгына нааразычы болгон оппозициялык күч пайда болушу мүмкүнбү? Нааразычылык албетте болот. Бирок ал былтыркыдай радикалдуу болбойт деп ойлойм. Анткени былтыр мыйзам бузууга мамлекет жетекчилери өзү дем берип, өзүлөрү уюштуруп, өзүлөрү түткүлөп, керек болсо финансылап турган. Азырда биз шек санайбыз, анча-мынча партияларга көмүскө колдоолор бар. Бирок эми чечүүчү эмес, баары эл чечет. Бүгүн элди эч ким коркуткан жок. Элди сатып алуулар болуп атат, массалык сатып алынган жок. Сатып алуулар болсо дагы борбордон буйрук берилип эмес, кандидаттар өзүлөрүнүн демилгелери менен, партиялар өзүлөрүнүн демилгелери менен жасашы мүмкүн. Бирок негизги аргумент оппозиционерлерге бул жүргүзүлүп жаткан саясат. Бул шайлоодон кийин жыйынтыгында Атамекен партиясы балким осого чектен өтө албай калса, силер ушу оппозиция системада эле кала бересиңер деп, андан аркы кадамдар кандай болот? Эми биз кандай таза эме өтүп, бирок Атамекен партиясы өтпөй калса? Өтпөй калса биз өзүбүздүн эми өтөйлүк. Бирок өтпөй калса деген вариантты дагы жокко чыгарбаш керек. Эгер өтпөй калсак, биз өз ишибизди уланта беребиз. Бүгүн коомдук пикирдин күчү болуп көрбөгөндөй бийикке көтөрүлгөн. Бүгүн коомдук пикирге, информацияга болгон мамлекеттик монополия жок. Ар бир колунда телефону бар адам маалымат булагы боло алат. Мына ушул шартта парламентте болбой туруп деле парламенттеги партиялардан таасирдүү партия болууга болот. Мен өткөндө айткам. Биз кийинки боло турган президенттик шайлоолорго, ал качан болот белгисиз. Мыйзам боюнча 5 жылдан кийин болот. Андан мурун да болуп кетиши мүмкүн. Өткөндө ушул сөзүмө Ташиев булардын ою жаман, ою бузуку, эртең чаң тополоң салган атат, тоногон атат деп жарыялап жиберди да, жок андай эмес. Биздин конституцияда ушундай тартип көргөзүлгөн. Кезек,
эркиндүү жана кезексиз шайлоолор деп. Мен айтып жатканда мыйзамды цитировать этип, мыйзам боюнча айтып жатам. Ошол эле учурда өтүп калсаңыздар кандай болот? Өтүп калсак бизге дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк ачылат. Эми бүгүн биз өтпөй калган оппозициядагы сырттагы партиялар маалыматты майдалап журналисттер кандай издесе өзлөрү издейт да. Ал эми парламентте болсо алар биринчи болуп сага келет. Ал маалымат боло элек деле өкмөттүн ниетин парламенттегилер мындай билип коюшат. Ниетин билгенде бул жанагы диагнозду оор элек деле диагнозду алдан ала койгондой да. Оруп кеч болуп калгандан кийин айыктырыш токтотуш кыйын болот. Эгер мурдураак билсең, 10 добушуң болсо да, 5 добушуң болсо да парламент эмес, коомдук пикирдин күчү менен токтотуп калса болот, өзгөртсө болот. Сиздин пикириңизде мамлекет бардык партияларга бирдей шарт түзүп берди ушул үгүт өнөктүгү маалында? Кимге күйүп атканы билинип турду. Көмүскө да жардам берип атты, мен аны билем. Бирок негизинен мыйзам сакталды. Bir күндө оңолуп кетпейт. Рахмат. Саламат болуңуздар.